Бүгүн JRTга даярдыктын биринчи сабагын баштайбыз. Эң биринчи эле химия эмне жөнүндө илим экени жөнүндө маалымат алайлы. Химия бул заттарды жана алардын айлануларын окуткан табият таануу илиминин бир бөлүгү. Эң биринчи эле химия дегенде молекула жана атом эсибизге келет. Кандайдыр биздин көзүбүзгө көрүнгөн жансыз бир зат, ал молекуладан турат. Ал эми молекула кичинекей бөлүкчөнөн атомдон турат. Мисалы, бул жерде мисалдар берилген. Суутек газы дейт, суутек газы суутектин бир молекуласы жана суутектин 2 атомунан турат дейт. Мынакей суутек эгерде 2 турган болсо, бул молекула болуп эсептелет. Ал эми ушул H менен H кошулганда H2 болду да. Бир H, 2 H экөө бириккенде молекула болот. Демек, суутектин 2 атомунан турат. Андан кийин көмүркычкыл газы. Көмүркычкыл газы биз бөлүп чыгарган газ, мынакей формуласы мындай. Ал көмүртектин 1 атомунан жана кычкылтектин 2 атомунан турат. Биригип бир молекуланы түзөт. Андан кийин суу. Суу болсо, суунун бир молекуласынан моундай түзүлүштө болот. Ал суутектин 2 атомунан жана кычкылтектин 1 атомунан турат. Мына мисалы, бул жерде суу берилген, ошол суунун ичинде H2O аябай көп да. Кийинкиси бул жерде мисалдар берилген. Мисалы, могул жерде бром дейт. Бром бул атомы, бром 2 бул молекула. H2 бул жерде молекула, бул жерде йод атомы. H2 молекула, H атом. O атом, O2 молекула. Эгерде O элементтин жанында 2 турган болсо, анда ал молекула болуп эсептелет. Кийинки молекулалык жана молекулалык эмес түзүлүштөгү заттар. Эгерде кристалдык топчон түйүндөрүндө молекулалар жайгашса, анда молекулалык түзүлүштөгү заттар аталат. Мисалы, суу, көмүркычкыл газы булар молекула да. Эгерде кристалдык топчон түйүндөрүндө атомдор жайгашса, анда атомдук түзүлүштөгү заттар деп аталат. Мисалы, феррум S. Негизи феррум S деген бул молекулалык түзүлүштөгү зат, бирок эгерде JRT келип кала турган болсо, атомдук түзүлүштөгү зат деп белгилеш керек. Ошондо туура болот. Бул Менделеевдин мезгилдик системасы. Менделеевдин мезгилдик системасы менен таанышайлы анда. Мисалы, могул жерде купрумду алдым, купрум 100, катар номери 29, салыштырмалуу массасы 64кө барабар экен, 4-чү мезгил жайгашат. Мына булар мезгилдер, 7 мезгил бар, 7 мезгил бар. Мына биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү, төртүнчүсү, бешинчиси, алтынчысы, жетинчиси. 1, 2, 3 карасаңыздар, бирден катар туура келет, ошондуктан кичинекей мезгил. Андан кийин 4, 5, 6, 2ден мезгил туура келет. Ошон 2ден катар туура келет, ошондуктан чоң мезгил болуп саналат. Анан 7 болсо бүтпөгөн мезгил, дагы көптөгөн элементтер киргизилет. Горизонталдык түрдө бизде группанын элементтери, рим цифрасы менен берилген. Булар болсо валенттүүлүктү туюнтат. Эгерде салыштырмалуу масса үтүрдөн кийинки сан 5тен көп болсо, анда үтүргө чейинки санга бир саны кошулат. Ал эми тескерисинче болуп калса, 5тен кичине болуп калса, анда ошо могу жазылбай калат да, үтүрдөн кийинки санды жоготуп коебуз. Мисалы, могул жерде цинкти карайлы. Цинк 65,38 дейт. 65,38 үтүрдөн кийинки сан 3. Демек 3 болсо, 3 деген 5тен кичинекей. 5тен кичинекей болсо 65 деп эле алабыз. Могул жерде мисалы 126,904 дейт. 9 деген үтүрдөн кийинки сан 9. Ошол 9 5тен чоң, 5тен чоң болсо, бир саны кошуп коебуз, 127 болот. Астаттыкы 209, 987. 9 деген 5тен чоң, демек 210 болот. Биз салыштырмалуу массасын дайыма эмеге
бүтүндөп туруп анан кийин алабыз да. Заттар заттар экиге бөлүнөт, жөнөкөй жана татаал заттар болуп. Жөнөкөй заттар бир түрдүү атомдордон турат. Мисалы темир, көмүртек, азот. Химиялык реакцияларда бир нече башка заттар пайда болушу менен ажырашышы мүмкүн эмес. Эгерде жөнөкөй зат менен жөнөкөй зат болсо, кайра ошол заттар турат да, алар башка бир затты пайда кылбайт. Татаал заттар ар түрдүү атомдордон турат. Мисалы, жездин экинчи оксиди, жездин акчкылтектин атомдорунан турат. Химиялык реакцияларда бир нече башка заттар пайда болушу мүмкүн. Мисалы, муга да башка бир затты кошсок, башка бир зат пайда болот. Же болбосо экиге бөлсөк, купрум менен кычкылтекке айланып кетет. Эң негизги бүгүнкү тема бул валенттүүлүк. Валенттүүлүк бул берилген химиялык элементтин атомунан башка бир химиялык элементтин атомунун белгилүү бир санын кошпалуу касиети валенттүүлүк деп аталат. Валенттүүлүктү кантип табабыз? Оңой жолун көрсөтөйүн. Мисалы, могул жерде SO2 көмүрөчкүл газы. Могу 2 деген биринчи жок болот да, негизичи ушул 2-ни коюшубуз керек бизчи. Кычкылтек бизде дайыма 2 валенттүүлүккө ээ, ал эч качан өзгөрбөйт. Алтынчы алтынчы группанын элементи негизи бирок дайыма экинчи валенттүүлүк көрсөтөт. Ал эми С болсо бул 4, 2 жана 6-ны көрсөтүшү мүмкүн. Бул жерде биз 4тү алдык, 4тү алганда орток бөлүмдү алабыз. Орток бөлүм тапканда 4 да орток бөлүмү. 4тү 4кө бөлүп коебуз. Бөлсөк 1 чыгат, эчтеке жазылбайт бул жерге мисалы. Ал эми 4тү 2-ге бөлөбүз, кычкылтекке. Бул жерге 2 жазылат. Дагы бир жолу карайлы. Феррум Феррум 3 валенттүү же болбосо 2 валенттүү. Негизи өзү берилет. Феррумдун 3 валенттүү, феррумдун 2 валенттүүсү деп өзү берилет негизи. Бул жерде мисалы 3 алдык, кычкылтек 2 болот да. Экөөнүн орток бөлүмү 6 болот да. Көбөйтүп коебуз экөөнү. Көбөйтүп койгондон кийин эгер көп сан чыгып кетсе, анда ылдыйраак сыналууга аракет кылабыз. Бул жерде бизде эң ылдый сан 6 болуп саналат. 6-ны 3кө бөлөбүз 2, 6-ны 2-ге бөлөбүз 3. Оңой эле. Кычкылтектин валенттүүлүгү айтып өткөндөй баары 2-ге барабар. Кандай гана бирикме болбосун 2-ге барабар болот. Ал эми суутек болсо дайыма 1-ге барабар. Кандай гана бирикме болбосун 1-ге барабар. Валенттүүлүк бул туруктуу, кээ бирлерде туруктуу болот, кээ бирлерде болсо өзгөрмөлүү валенттүү болот да, кээ бир элементтер. Мисалы, туруктуу валенттүүлүгү мисалы суутек, натрий, калий, литий кирет экен. О, бериллий, магний, кальций, барий, цинк кирет экен. Мисалы, бул биринчи группанын элементи, бул экинчи, бул үчүнчү. Могу бирикмелери. Мисалы, биринчи группанын элементи кычкылтек эквиваленттүү да, ошон үчүн 2 жакка түшөт. Бул жерде кычкылтек эквиваленттүү 2 түшөт. Бuyакта деле ошондой. Өзгөрмө валенттүү, мисалы, купрум 1 же 2-ден көрсөтүп алат. Купрум 2 О боло алат, же болбосо купрум О боло алат. Андан кийин феррум, кобальт, никелде экинчи, үчүнчү валенттүүлүк көрсөтүп алат. Феррум 2, феррум 2 О, 3, кобальт О ар кандай. Анан экинчи, төртүнчү дейт, мисалы, айттым көмүртек. 3 беш дейт, фосфор. Бүгүнкү сабак бүттү. Анда кош, баарына кош.